Катуу жаган кар жана тоңгон музду жолдон тазалоо үчүн Бишкек-Ош унаа жолундагы Төө ашуу, Алабел, Өтмөк, Көкбел, Чапчыма ашууларына жана Бишкек-Нарын Торгарт унаа жолуна атайын техникалар менен жумушчулар бөлүндү. Бул туурасында Транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникация министрлиги билдирди. Төө ашуу жана Алабел ашууларында унааларды коопсуз өткөрүү үчүн инерттик материалдар себилип, жол тазалоо иштери жүрүп жатат. Адистер алыс жолго чыккан айдоочулар аба ырайын эске алуу менен чынжырчаларын алып, каршы тилкеге чыгып кетпөөгө жана тайгалакка каршы инерттик материалдарды чачуу учурунда тоскоолдук жаратпоого чакырат. Жайкы дөңгөлөктөр менен ашууга барбоону жана унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты сактоону эскертет. Күн кичине жылуулаганга байланыштуу кээ бир автомашиналар баягы кышкы резинаны жайкы резинага алмаштырып алып, баягы перевалдарга чыгып, ал жерде да проблема кылып атат да. Кээ бирде автотранспорт баягы встречный жолго дейбиз, жолго чыгып алып, встречный жолго чыгып, жолдо тыгын пайда кылып, ал жерде бир машина эгер тыгылып калса, биздин спецтехника алып, ал машиналарды чыгара албай калып атат да. Ал жерден ошон үчүн баягы жол эрежелерин сактап, встречный жолго, мына карама-каршы жолго чыкпай, баягы ошону сакташ керек. Адан сырткары мына азыркы мезгилде жолдо өзүңөр билгендей кар көчкү мезгили башталды, март айы, жаз келди. Ошон үчүн жолго чыгаардын астында биз дагы бир жолу баягы түшүндүрмө берип атабыз. Кыргыз гидрометтин эгерде штормовой предупреждение берип, ал жакка чыкканга болбойт десе, анда чыкпай, баягы проблема кылбаш керек.